Баалар коюлуп атат дагы рас, ачык болгону жакшы. 7 коюп аткан байкем не себептен, не каталыгым үчүн койгонун бир билгим келет. Себеби катачылыктын айынан кайра айтыша бергенде болбостур. Жана тандоо турдун аягында Баян Акматов агабыз калыстар тобуна тактап айтканда 7 упай койгон калысыбызга соболун узаткан. Ошол боюнча бизде жободо так даана жазылган калыстар тобу кайсы бир акынга упай койгондо эмне себептен андай төмөн упай койду негиздеп себебин айтып бериш керек. Эгер калыстар тобу жөн гана мага жакпайт, ырдаганы болгон жок деген жүйөсүз жообу болсо, негизсиз болсо жообу, анда уюштуруу тобу тарабынан ал калыстар тобу, калыстардын мүчөсү калыстар тобунан чыгат. Андыктан негизди жообун угалы деп 7 упай койгон Суранчы 70 агайыбызга кеп кезегин беребиз. Угуп алып, анан чугулак тартып кийинки турду баштайбыз. Урматтуу ак таңдай акындар, көрүүчүлөр, бизди калыс болсун деп ушунча калыстыкка көрсөтүп, бая иш чараны эртеден менен көрүп атабыз. Алдын жетишинче баалап, талдап, ар бирине баа берип атабыз. Бизде жана 7 деген бал бердик. Кээде акындардын уйкаштыкка келип, сөздүн мааниси жоголуп кетет экен. Кээде ошол айтып баратып, мааниси чыкпай калат экен. Ушуга баалап отуруп, өзүбүздүн баабызды бердик. 7 койгондо мен өзүмдүн эрким менен, ал эч бир неметкен жок, өзүмдүн баамды бердим. Ошол. Негиздүү кылып койсоңуз жакшы болмок. Бизде да бүдөмүк ойлор калып калып атат да, Суранчаба. Эмне үчүн атаандашы 8, эмне үчүн Баян Акматов 7 дегенде? Эмне үчүн 7 бердиңиз ошондо айтсаңыз. Азыр да айтамын. Акындарда бизде келгенде мына Алынбек атка алып киши. Акындар уйкаштык менен 2 саптан биринин уйкаштыгын айтып атат. Алынбектин негизги тарыхы таржымалы. Ордодогу орду, ушул жерде акындар тарабынан көбүн айтылган жок. Ушул жерде кээде мааниси сөздөр айтылып калат экен уйкаштык үчүн. Мен бу жигитти тааныбайм, баалайм, бирок ушул жерден мен бу кишиден көп нерсени күткөнмүн. Такшалган акын экенин билемин. Бирок азыркы айтышында мага жакпагандыктан мен 7 деген балды койдум. Эч кандай каршылыгыбыз жок. Баам ушул. Мындай кылалы, Баян байке, мен өзүм жооп берем, эме кылбай эле азыр тактап коеюн. Берип коелу. Суранча микрофон Баян байке берип койсоңуздар. Урматтуу агайын тууган, талаштан тактык жарылат дегендей такташып коюу бул абзел. Негизи рахмат байке, миңдеген айтыштар өтүш керек. Бирок айтыш жөнүнө өтө бербей, сөз түрдө калыстыгы так болуш керек. Тыштан ал угалы. Сөзгө конок берели. Биринчиден сөз башы тааныбаган адам калыс болгонго билбейм кандай. Анан негизинен агайдан күткөм, агайда биздин атабыз менен улуу тең киши экен. Сапарыңыз байсалдуу болсун. Могу жерден ката кетти, могу жериң жакшы болбой калды деген сөздөрдү жазып мага айтып берет го деп ойлогом, бирок андай болбой калды. Ошол дагы тактап берип койсоңуз сонун болот. Рахмат. Урматтуу агайын эл журт, айтыштагы ушундай болор болбос нерселер көзгө көрүнгөн ачык, баягындай түшүнбөстүктөр эртеңки айтыштын келечегине кедергисин тийгизип, доо кетирбеши керек. Ошондой жагдайдан улам уюштуруу тобу, тактап айтканда ошол Кыргыз Улуттук Манас театры бардык айтыштарында акындар сүймөнчүк болбой калып, өтпөй калып, тааныбай калып, билбей калып, анан жанагындай калыстар тобу негиздеп бере албай калган жагдайда акындардын багы жөндөн жөн кулап калып, өтпөй калуусунан улам биз жобого так даана киргизкенбиз. Эгерде калыстар тобу айрым бир мүчөсү акынга негиздүү баа бере албаса, негизсиз болсо, анда калыстар тобунан чыгат. Айтыштын келечеги үчүн Суранчы 70-ті калыстар тобунан чыгарабыз дагы.
урматтуу айтышкерлер, казак акындары ирети менен чучугулак кармайбыз, андан кийин кыргыз акындары кармайбыз, ирети менен чыгабыз. Бул жобо айтыштын кылыңкы иш айтпаш керек. Айтыштагы өсүп келаткан жаштарды өстүрүш керек. Айтыштын келечеги үчүн деп жоопкерчилик акындардан эмес, жоопкерчилик ар бир калыстар тобунда болот. Бул жалпы калыстарга, мындан кийинки калыстарга дагы кулагына күмүш сырга. Иса Жолчуев, Баян Акматов. Келиңиздер. Soğundan urulat barısqın, anan soğunda süyleyt arıstan. Жараша береттір мағада, мындай арыстан менен жарышсам. Hansızda kursak açıp turgandan ak koyun çıktı kamıştan. Ақ қойын дебей байеке bir олуттуу кептен табышсаң. Makul so anda biz çıkıp ırdaylı so park degen kalıptan. Алымбек татқаның ырдасақ болбой bu қандай залқар данышман. Handan alım Bektat'a jönündün Antaralı tarıktan. Шүгір деп айтып кетели, ошол қырғыз бара жатабыз бабабыз салған бағыттан. Algaç kolundağı komuzdun anıktap çertip çаңıtsan. Уяттай эле болдум окшойтко, бу комузду чертең албай чаңытпай. Emi sen menen birge basambı. Hazır tandodan kulaba balkim tolukta baygalanbı katarda. Biraz sabır kılıp durunuz, men özüm жалгыз ulap bereyin doy saparda. Alım Bektat'a törölgön. Bugün alayga geldik jaylanıp. Ömürden ötken turbaybın öksük tartıp zarlanıp. Kulatbas üçün beyligin kurman janday jargalıp. Balasынан ayrılıp balege başı baylanıp. Ezüsünün orustun emgiçe bütpöym tam kalıp. Ene balanı sızdatkan baktan gelem ardanıp. Başыңды götür alayım bakıtın özsün jandanıp. Assalamun aleykum, kağılayın alayım hazır me. Kaşına geldim men bugün kamçı bekken aylanıp. Jönele duduk kılıp koy boston koldoğu komustu savayan. Atayın geldim alıstan geçinen alto söz göz jarayın. Alaylık tuğandarım narındıktargan okşorsun. Can düğünöңdü samayın. Kamçı Bektat'a bir kezden ajalga tike karasa. Men bugün aytışga tike karayın. Алымбек датқан атабыз Ақ буранын үстүнө 9 көпүрөнү курдуруп 8 урууларды чакырып элге суусун чыгарып 8 арык каздырып таң ушундай жумуш кылдырып
Байкең алым сабак кылалы бирок уйкаштын толбой планы. Алым сабак кылбастан узартып ийди буягы. Жанымдан аман эсен жашасын ушул жакыным кыргыз улары. Амин, келсин айтканың артыңдан учуп чыгалы. Мойнуңда болсун ар качан төкмөлүктүн тумары. Амин дейли бугада ар качан аракетти кылалы. Тез-тезинен ырдагын айтыштын чыксын кумары. Канып кетсин кыргыздын анда кулагынын дой планы. Чечендигиңди көргөсөң, бул дагы чечкүндүүлүк болот бу жагы. Албетте калкым кыргызым жаңы деп колдоп турабы. Жакшы акын болгон өмүрдө, эмесең ушулу менен турадык.